Айта кетсеңиз, сиздердин эмне себептен кайрылып атасыздар, кандай проблема? Сиз өзүңүз айтып атасыз, мына заводду мыйзамсыз тартып алышты деп, же ошондо ким тартып алды, кайсы жылы, завод каякта жайланышкан, канча кызматкер жумуш менен камсыз болгон, анан бюджетке канча сом төлөнүп турган? Так, ben Абдуллаев Варис Абдуллаевич, Ош шаарынын Ош көчүсү 371 номерлук жерде 75 сотук жерге тери заводу курган 99-жылында. Бул 2000 жылдан 2004 чейин толук иштеп, 30-дан 35 киши иштеп турчу заводда. Анан 2004 жылы сентябрь айында ОКМКнын кишилери мени кармап кетишип, незакон. 4 күн кармап, белгисиз бир үйдө. Кытайга мени депорт кылат. Кытайда 2004 жылдан 2011 жылгыча Кытайдан Кыргызстанга келе албай жүрдүм Кытайда. Камылып, чыгып, камылып дегенде. Анан бийлик алмашкандан кийин Роза Отонбаева бийликке келгенде мен 2011 жылы Кыргызстанга Кытайды турушлук Кыргызстан элчиканасынын жардамы менен, временный паспорт менен Кыргызстанга 2011 жылы келдим. Келип, ошонуңдун тартып 5 жыл жанагы мененки заводумны поделка документ менен башка бирлерге берген Шаминов Жантайны таппай 5-6 жыл Кыргызстанды издеп жүрдүм. Последний 2019 жылы арыз менен кайрылып Шаминов Жантайны карматып дегендей Шаминов Жантайныңке кимге өткүзүп берген, кандай болгон полный эмисин билдим. Биринчи жолу Шаминов Жантай Кадырова Энипе деген эжеге өзүнүн таанышыга өткүзүп берип турган экен. Энипеже бир 2-3 ай өткөндөн кийин кайры азыркы депутат Төрөкол Дүшөнүнүн апасы Бүешхан деген эжеге өткүзүп койгон экен. Алар 2018 жылы кайры ош Төрөкол Дүшөн азыркы менин заводумга хажайын болуп турган Данахан деген өзбек улутундагы бир аялга өткүзүп койгон экен заводну. Биз азыр ошуну Ош шаарынын Ош шаар Ош сотунда соттошуп атабыз ошолар менен. Бул заводну ошо Шаминов Жантайныңке айткан показаниясы боюнча азыркы депутат Төрөкол Дүшөн Жантайны коркутуп, менин заводумну поделка документ жасап туруп, өзүгө алып алган экен. Шаминов Жантайнын айткан иши боюнча. Мен Төрөкол Дүшөнү көргөн эмес, билбейм, тааныбайм. Бирок бул Шаминов Жантай менин колумда иштеп жүргөн болчу. Мени ошо Кыргызстандан Кытайга депорт кылгандан кийин булар бирлешип, сүйлөшүп, менин заводумну өзүгө менчик кылып алып алышкан экен. Ошонун акыйкат издеп, биз телевизорго, анан 7 каналга, МВДге, Генеральный прокуратурага, УКМКга Камчыбек Ташиев кыдырышыга биз заявление менен кайрылган мен. Кайрылганын өзү эмесинде январдын 15-inde 2021 январдын 15-inde. Ошо Төрөкол Дүшөнү УКМКнын кишилери кармап алып келишкен. 2 ай камаган муну. Азыр эмне себеп боюнча муну кое берди, мен вообще түшүнбөй калдым. Эмеге кое берилген бир кылмышкерни. Бул завод өзү 99-жылда курулган, общий суммасы $1 миллион ашкан каражат кетип, мен өзүмдүн акчамга өзүм курган. Булар эми ошо чорныйлар, мушкерлер заводну мен жок, Шаминов Жантай менен сүйлөшүп, тил бириктирип, өздөрүгө менчик кылып алган экен. Ошонго мен чындык издеп, акыйкатчылык издеп, заявление менен кайрылганда, мана бул биринчи жолу бул документта Шаминов Жантай жөн эле менин колумду коюп туруп, поделка документ кылып. Кадырова Энипе деген эжеге өткүзүп берип атат. Жөн эле өзүнүн таанышыга. Анан Энипежеден кайры азыркы депутат Төрөкол Дүшөн өзүнүн мамасыга өткүзүп атат. Мамасыдан кийин далчы азыркы Сабирова Данахан деген аялга өткүзүп коюп атат. Мунун баары тактанып, аныктанып, баары кылмышкер мойнуга алынган.
Ошундай алынган болсудун күндө дагы булар чындык деген азыр маңы келгенде закон иштебей жатат. Себеби мен депутат болгон болсам, менин заводун эч ким ала албайт эле. Мен жөнөк эле ишкер, простой эле киши, бизнесмен болгондон кийин анын жукуру жакта иштеген ошон депутатлар же башка чоң жерде иштеген адамдар жөнөк адамдын товарын бир жерге депорт кылып, аны камытып, уртокма кылып алып алса болот экен да. Себеби бүт чындык баары кылмышкерлер мойнуна алынып жаткан завод азыркы чейин менин колумга тибей жатат. Например, бир мал угурдуган же бир сотовый телефон угурдуганларны азыр 5 жылга 10 жылга камайт. Бу деген $1 миллион ашык кеткен bir 30-40 адам иштеп түрген менчик заводны bir чорныйлар басып алса эми үчүн завод иштебейт. Ой, эми закон. Мен канча жыл ойчу заводны иштетпей, өзүм канча банкроттукка кеттим мисалы үчүн. Азыр жумушум жок олтурам. Себеби бир жерге дагы жумуш кылайын десем, ошондой депутатлар, чорныйлар келип, кайра бизнесин алып коюп, кайра мени эми Кытайга депорт кылды, эми Турцияга же Москвага депорт кылса, кайрылам чорныйга калып кетет экен да бул иш. Ошонун азыр Кыргызстанда бизнес кылышкандан дагы коркуп калдым. Бул законго дагы ишенбей калдык. Эми азыр өзүмдүн коопсуздугумга карап атам да, теги чорныйны кой берди, эртең бир күнү туруп алар мен кол салышы мүмкүн, башка иш болушу мүмкүн. Себеби биздин өкмөттө кепилдик деген, ишенич деген бир нерсе жок экен. Менин айтар сөзүм ошо. Башка эмеси жок. Сиз айтып атпайсызбы, мына бул жакта бүт документтер жазып алыптыр депчи. Ана сиз биринчи ачып атканда ошо 1999-жылы бардыгы деген мыйзамдуу сиз ошо катталды беле? Сизге намус. Мен ошо 99-жылы мен ачканда полный госкомиссия келип туруп, мени госкомиссиядан өткүзүп, тир заводдун иштеси болот дейдиган чечимди колумга берген. Андан кийин аны мен иштегенге баштагам. Ал документ каякта? Документ ошо заводдун ичинде болчу. Мен кеткенден кийин полный заводдун ичинде сетни бузуп, мана бу мисалы үчүн оригинал документ менин биринчи жолу менин атымга жазылган. Ошо 65 сотук заводдун жери. Мана бу эмеде турат. Булар мен кеткенден кийин мен жок Кыргызстанда. Бул билген сот менен сүйлөшүп, нотариус менен сүйлөшүп өздөрү кылган. Мисалы үчүн бир машинасы сатсаңыз бир жерге барып туруп, эки хажайын болбосо нотариус кол койбойт. Кантип ошо келейген заводны менсиз хажайыны жок, бирөөнүн сөзүгө ишенип ошо нотариус кол коюп берип, бирге өткүзүп берет. Бу бир. Экинчи ошо кезинде мунунга чечкен сот кантип мен жок, хажайыны жок, кантип бир поделка документ менен тегиги чечип берет. Аныңга дагы мен вообще таң калам да болуп аткан ишка. Же бу бүгүнкү күндө же Шаминов Жантай менин же байкам болбосо, же бир тукан иним болбосо, же бу азыркы депутат Дүшен менен мен же тууган же таанышчылыгым болбосо, кантип келейген заводну булар өзүнүн менчикке келип алат, кантип закон иштебейт мунунга. Же буларга мен сатпасам, же буларга мен даренный кылбасам, кантип менин заводум буларга өтүп кетип калат. Кантип закон иштебейт. 1-2 жылдын сот түшүп жүрөбүз. Шаменов Жантайга жолуксаңыз эмне деди? Шаминов Жантай менен мени беттештиргенде да Төрөкул Дүшен мени коркутуп, үркүтүп, оозуңа пистолетini салып, сени өлтүрүп салам, көмүп салам деп мени коркутканлыктан мен ошо поделка документни жасаганга даяр болгон. Анан мен жасап бүткөндөн кийин сен сотко барый бер, тияка барый бер. Сен ошо мен айткан эжеге өткөрүп койсоң бүттү деген сөзүн кылды деп Шаминов Жантай менен мени очень стопко коюп беттештиргенде Жантай баарына айткан. Аны бул жерде Шаминов Жантайныңки полный айткан эми дейде укмкда берген өзүнүн показаниясы турат. Полный айтылган кагаз боюнча. Да мен Абдуллаев Арслан заводуна Төрөкул Дүшеннин коркуткандын мен ошо жолго барган мен деген полный эмси бар.
Сиз эмне үчүн ал жака депорт кылып атыптыр, анан 2011-жылы келиптир. Эмне себептен депорт кылганын сиз өзүңүз мыйзамды анализдеп көрдүңүзбү? Мыйзам издеп жүрдүм. Бул УКМКнын кишилерге жанагы мен заявление жазганды мен айткам, мен эмне үчүн мен кыргыз жараны болсам, мени Кытайга эмне кайсы нарушение кылдым, кайсы кылган кылмышымга мени Кытайга депорт кылат. Мен келгениңизде ошу мени депорт кылынганын кылмышынын астыга жетким келип атат. Мен ким жаманлык жасады, мен ким ошуну кылды десем, бүгүнкү күнгө чейин мага жооп жок. Жакында эмеге УКМКнын жаныга барып дагы мен айткан заявлениемде бар ошо. Мени ошо Андрей Темир аттык 2 киши, калганын тааныбайм, алар бет кап кийинген. Ошолар мени жөнөткөн, эмне иш боюнча мени жөнөттү. Азыркы чейин эмнеге бул кылмыштын бети ачылбайт деп мен аларга айткан, заявлениемде бар. Биз эми военный прокуратурага айтканбыз, ошолар карап атат дейт. Военный прокурор качан карайт, эмне болот, белгисиз. Түшүндүм. Кийинки сизде же айтыңыз. Мен бул Абдуллаев Варис жолдошум айткан сөздөрү туура. Себеби дегенде 2004-жылы бул кишини Кытайга депорт кылып атпайбы. Себеби жанагы калай калкта туура түшүнсүн, мен ошолорго да туура түшүндүрөй айтат элем. Бул жерди эмне себептен Абдуллаев алып алды, кайсыл акчасына деген суроолорду жаратып атат да. Бул жерди гос структурадан бул биринчи өчүрөттө барып заявление жазылып жерди алат. Ош шаарында Ошская 371 көчөсүнүн дарегиндеги жерден 65 сотук жерди алып, ошо эки завод курат. Өзү айтып аткандай, кол алдында 35 киши иштеп атпайбы? Ошол 35 кишини деген камсыздап, каржылап, акча төлөп, канча деген кыргыз элине жардам берип атат. Мисалы, уйдун терисин, койдун терисин ошол кезде жакшы акча болуп аткан, туурабы? Азыр бир сомго өтпөйт. Ошол кезде бул кишинин алдында жана Шаменов деген Жантай иштеп атпайбы? Кол алдында иштеп жүрүп, ал кайсы жерде терини каяка алып барганын, кайсы жерде акча кылганын бардыгына көз салып жүргөн бул киши. Анан кийин жана Төрөкулов Дүшөн, Алтынбек Сулайманов жогорку кеңеште бир болдун лидери болуп атпайбы? Булар бүт чорныйлар бир болдун депутаттары. Анан ошого сунушташат дагы, ошол аркылуу бул Алтынбек Сулайман Төрөкулов Дүшөндүн эч кандай алы жетпейт, ал кезде жаш бала дейт, ал кезде жаш балдардын бардыгынын акылы жеткен. Чорныйлар ошон үчүн чорныйга кошулуп жүрөт. Алтынбек Сулайманов менен Төрөкулов Дүшөн, Шаменов Жантай үчөөнүн кылган иши булчу. Себеби дегенде заводду Шаменов Жантай өзүнө Абдуллаев Варисти 2004-жылы сентябрь айында Кытайга кетиргенден кийин бул документтерди айтып атпайбы, жанагы договорго Абдуллаевдин колун Шаменов Жантай койдуртуп, анан Шаменов Жантай өзү эмне үчүн ошо нотариус эки тараптуу кылбайт? Бул жердечи эки киши Абдуллаев Варис менен Шаменов Жантайды алып келип кол койдуруш керек болчу. Бул бир. Көп катачылыктар кетти. Тергөөдө биз чындыктарын бардыгын айттык. Жанагы бул жерде сүйлөшүүлөрдө жана сатуу деген келишимдерди түзгөн чын. Себеби Шаменов Жантай жанагы Кадырова Анипага келишим түзүлгөн, бирок ортодо акча эсептелген эмес. Бул жасалма болуп атат да. Кадырова Анипада тергөөдө дагы көрсөтмө берип атат, Ош шаардык сотто да көрсөтмө берип атат. Ооба, мен билген эмесмин. Шаменов Жантай бул документтерди туртурсун деди, бирок мен кол койгонум анык нотариуска барып дейт. Сатуу келишимини дейт. Мен да акча эсептеп бир сом алган эмесмин деп, ал эжеке дагы акыйкат сөзүн айтып атат бул жерде. Мен ооба Төрөкулов апасын алып келди, мен өткөрүп бердим. Бир сом бир тыйын алган эмесмин дейт бул жерде. Төрөкулов өзүнүн апасына өткөрүп алгандан кийин 2018-жылы Сабирова Данахан деген өзбек улутунда аялга сатуу келишим менен өткөрүп коюп атат. Бирок бул жерде эч кандай дагы деле 3 кишиден өткөндөн акча төлөнгөн эмес, дагы деле төлөнгөн жок. Ошонун негизинде 2021-жылы 15 январда
Төрөкулов Дүшөндү шоогул укмуштудай кылып, аябай де спецназарды ал автомат жагын укмуш деген аэропорттон кармап келди да. Элге укмуштудай көрдү. О, Камчыбек Ташиев деген аябай иштеп атат, ушинтип кылмышкерлерди, коррупционерлерди камап атат деп аябай элдин баардыгына сүйүндү. Биз да сүйүндүк, ишеничке кирди. Анан эмненин негизинде бул кылмышкер камалды, 2 айга соттун чечими менен камалды. Шаменов Жантайды Токтогулдан алып келишти, такси менен кетип аткан жеринен. Экөө тең мойнуна алып, түрмөдө жатты. Анан кечээ күнү эле 2021-жылы 10 мартта Төрөкулов Дүшөндү Первомайский соттон үй камагына чыгарып койду. Эмне үчүн кылмыш кылган адам мойнуна алып отурат, коррупция беренеси менен иш козголду. Эмне үчүн ал түрмөдө отурбайт? Бизге ушул аябай эме болуп атат да. Ошол мен азыр айтып атам, ойлонуп атам, президентибиз Садыр Нуркожоевич аябай ишенимди айтты. Соттор, силер эч кимге көз каранды болбогула, булардын тапшырмасын аткарбагыла, 30 жылдан бери берген тапшырмадан тазалангыла, бирөө силерди деген коркутуп, же болбосо биздин эмебизге чечип бергиле биз тарапка. Мисалы депутаттан, министрден, кайсыл бир аппараттардан айтса, ошолорду аткарып келгенде соттор турабы? Ошон үчүн эч кандай көз карандысыз мыйзамдын чегинде чечип бергиле деп отуруп айтып отурса, ишенимдүү айтты. Эми ошону негизинде болгондон кийин ошол президенттин дагы сөзүн угуш керек болчу. Азыр биз тазалана элек экенбиз. Первомайскийдеги сот Бекенов Туратбек Орозбаев иштеген 10 март күнү Төрөкулов Дүшөндү генеральный прокуратурадан Сыдыгалиев Бакыт катышкан. Бул тергөөдөн Мирзам Самиев УКМКнын тергөөсү болуп, баардыгы катышат дагы, муну үй камагына чыгарып ийет. Бул жерде биздин көз карашыбыз мындай болуп атат. Дагы деле биз коррупциядан арыл эле экенбиз. Себеби булар мурда деле чорнуйлар бул эме менен биргелешип келишкен, сүйлөшүшүп. Дагы деле чорнуй үстөмдүк кылып атат. УКМКны коркутуп атат, тергөөнү коркутуп атат, сотту, прокурорду коркутуп атат. Биз ошондой караларга баш ийип калабызбы? Мына бир мыйзамды бузган адам, депутат, кылмышкерди чыгарып койгон, бул уят нерсе. Кыргыз эли ооба президенттин алмаштырды, баардыгы тазаланып атат деп тургандан кийин биз кошуна мамлекетке, чет мамлекетке уят болуп атабыз да, туурабы? Бул уят нерсе. Чет мамлекеттен чалып атышат. Бул эмне Кыргызстан деген кандай, силерде закон барбы, мыйзам барбы деп. Бизде деген законду чыгарат, мыйзамды чыгарат. Мисалы карапайым элге келгенде мыйзам иштейт. Закондун негизинде, мыйзамдын негизинде сен сотко урдадыңбы? Сен мынанча жылга 6 жылдан кесилесиң. Же болбосо 10 миңден өйдө болсо 50 миңге чейин штраф тартасың. Ушундай деген закондор бар да. А эмне үчүн киликтейген жогорку кеңештин депутаты баардык кылган кылмыш, баардык документ далилденип турса, муну эмнеге чыгарып ийет? Уят бул. Бул айтып атат, президентте да уят кылып атат ал жердечи. Мен деген президентке айттым, бөркүмдөй баардыгына баш ийем дейт. Міне бөркүндөй баш ийгенде, міне Төрөкуловдун бир голосу ошо президентке керек келип калыптырбы, же УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевке керек болуп калыптырбы? Бул уят да. Ошол депутат келип ошо сөздү айтып аткандай. Ошон үчүн мен айтат элем, жанагы биздин документ мынакей өзүңүздөр да эмеге экранга аябай жакшылап алып койсоңуздар болот. Биринчи казайын Абдуллаев Варис деп турат, мына жерде Абдуллаев Варис деп турат. Бул Абдуллаев Варистен кетиргенден кийин канча киши. Азыр мен тергөөдөн сурадым, ушул жака эле келатканда, азыр келаткан сурадым. Жанагы тергөөнүн начальниги Кубанычбек Сабыровго чалдым. Сиз мынакей 11 март күнү Төрөкулов Дүшөн жогорку кеңешке барып катышып атат. Баягы эле депутаттык ордунда үй камагына деп чыгарып койдуңар. Эмнеден негизинде аныктама токтом жок, биз даттаналы десек, эчтекени айта албай атабыз. Эмненин себебинде чыгарып койдуңуздар десек, ал айтып атат. Биз мыйзамдын чегинде караганбыз дейт. Ага мен суроо бердим. Эмне үчүн Төрөкулов Дүшөндүн апасы тергөөгө чакырылган жок? Бу жерде чакырган жок Төрөкулов Дүшөндүн. Эмне үчүн нотариус? Кылмышкер да бул дагы жанагы жасалма документ жасап атат. Эмне үчүн нотариус келип силерге сурак берген жок? Эмне үчүн сот
ошо Ош шаардык соту Шералиев эме Камчыбеков деген сот тиги Шаменов Жантайга чечим чыгарып берип атпайбы, тетиги договордун негизинде, жасалма договордун негизинде. Ал сот эмне үчүн жоопко тартылбайт? Жогорку сотто судья болуп отурат ал киши Камчыбеков. Мына биз чындык чыркырап мына жерде далили менен көрүнүп турган нерсени булар далилдебейт. Бизде мыйзам каяка кеткен? Түшүнбөйм. Ошолорду деген жоопко тарса болот беле? Болот болчу. Ошол анан кийин болсо канча деген оригинал документти биз 2 март күнү жанагы гражданский сотубуз болуп атат деп атпайлыбы? Биз шаарда Ош шаардык сотто гражданский сотубуз болуп атат. 2 март күнү бизди чакырды. Ошол жерге барганда жанагы Төрөкулов Дүшөндүн адвокаты барыптыр. Анан баргандан кийин сиздердин заводуңуздарды Абдуллаев Вариске өткөрүп берген атабыз деди. Бизге аябай чалуулар болду. 2-3 күн чалуу, заводуңарды өткөрүп берген атат, Төрөкулов өткөрүп берсин деди. Сабирова Данахан деген барат деди. Ал жерде кылмыш деп баягы айтып атпайбы? Мисалы сатып алуу келишимдерин түзгөн Кадырова Анипе же күйөөсү экөө барды. Шаменов Жантай азыр болсо УКМКнын тергөө абагында жатат. Төрөкулов Дүшөндүн адвокаты барды. Сабирова Данахан күйөөсү экөө барды. Ал жерде макул, биз заводду силерге өткөрүп берели деди. Биз макул болдук. Анан өткөрөлү дегенде эле анын адвокаты нотариуска барыптыр. Сразу эле Сабирова Данахандан Абдуллаев Вариске өткөрүп беребиз деп. Анан нотариус айттыр. Биз андай мыйзам жок бизде. Сразу эле Абдуллаев Вариске өткөрүп берет деген. Бул жерде деген 4 кишиге сатылып атат. Мисалы Шаменов Жантай, Кадырова Анипа, Төрөкулов Дүшөндүн апасы ошолор отказной кылса, анан кийин биз ошонун негизинде Абдуллаев Вариске өткөрүп беребиз дейт. Анан кийин Бишкектен тергөөгө чалабы, каяка чалат, айтор аябай сүйлөшүүлөр болду. Сүйлөшүүлөрдөн кийин менин жолдошума келип, адвокат айтты: "Мен заводду сизге дарыний кылып өткөрүп берем" деп. Дарыний кылып өткөрүп бергенде же мен атам болбосо, же менин бир тууганым болбосоңор, мен кантип өткөрүп алам заводду деп мени ошентип айтты. Дегенден кийин алсаңыз алыңыз, албасаңыз жок деди. Ошо менен бул дагы сүйлөшүүлөр болду. Анан биздин адвокатыбыз, кызыбыз, анан кийин жанагы тергөөдөгү Мирзам болуп атпайбы, Самиевке чалды. Самиев Мирзамга чалып, биз дарыний кылып өткөрүп беребиз дейт. Бул эмнеге дейт? Биздин Абдуллаев Варистин оригинал кызыл китебин Төрөкулов Дүшөндүн адвокатынын колунда жүрөт. Аны деген бизде тергөөнүн убагында көрсөткөн. Мына Абдуллаев Варис байке, бул сиздин оригинал китебиңиз бул, Сабирова Данахандын китеби бул. 2 китепти тең сиз алып койдук. Кудай буйруса, сиздин заводуңуз өзүңүздүн колуңузга тиет деген сөздөрдү айтышкан. Анан айтылып деп далилделип турган кезде эмне үчүн Төрөкуловду чыгарып ишет? Ал кылмышкерди. Мына азыр кылмышкерди чыгарып койду. Биздин өмүрүбүзгө коопсуздук жаралып атат да, туурабы? Эртеңки күнү бизди келип бала чакабыз менен өлтүрүп кетсе кандай болот? Жолдошум көчөгө чыкса, бул кишини өлтүрүп кетсе кандай болот? Ар кандай коркунучтар туулуп атат. Ошон үчүн мен азыр кайрылат элем президентибиз Садыр Нуркожоевичке, УКМКнын төрагасы Камчыбек Кыдыршаевичке, генеральный прокуратурада Зулушевка бизде мыйзам бар. Ошон үчүн азыр Төрөкулов Дүшөндү кайра камакка алып, далили тургандан кийин муну деген сот жообуна тартып берүүсүн мен суранам. Мыйзамдын чегинде бизди карапайым эл деп биздин укугубузду тебелебесин. Төрөкулов Дүшөндүн дагы жогорку кеңеште депутат болсо, карапайым Абдуллаев Варистин дагы, менин дагы укугум бирдей. Ошон үчүн туура чечим чыгарып камакка алып берүүңүздөрдү мен суранам.